улуттук маданиятты өнүктүрүү, ал жөнүндө кам көрүү, улутту сактоого, мамлекетибиздин келечеги жөнүндө кам көрүүгө барабар. Андыктан негизги максаттарымдын бири маданият тармагын мамлекеттин камкордугуна бөлөө саясатын жүргүзүү. Кыргыз Республикасынын Улуттук тарых музейи байыркы доордон азыркы күнгө чейинки миңдеген уникалдуу жана кайталангыс табириктерди топтоп, сактап жана даңазалап жайылтып келе жаткан Борбордук Азиядагы эң көрүнүктүү музейлердин бири катары мазмунунун тереңдиги, фондусунун байлыгы, мезгилинин узактыгы жана өтө кызыктуу тарыхы менен кеңири таанымал. 1925-жылы 9 декабрда Кыргыз автономиялуу облусунун аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбековдун жетекчилигинде өткөн президиумунун отурумунда музей түзүү тууралуу токтом кабыл алынып, 2 жыл ичинде Борбордук музей түзүлгөн. 1927-жылы 5 мартта Борбордук музей Михаил Васильевич Фрунзенин үйүндө биринчи көрүүчүлөрүн кабыл алган. Алгачкы экспозициялар Кыргыз элинин тарыхына, маданиятына, жаратылыш байлыктарын сактоого жана көрсөтүүгө ылайыкталып түзүлгөн. Борбордук музейдин биринчи директору жана негиздөөчүсү көрүнүктүү окумуштуу этнограф Саул Абрамзон болгон. Музей өзүнүн өнүгүү тарыхында аталышын 5 жолу алмаштырган. 1933-жылы мамлекеттик Борбордук музей мамлекеттик чөлкөм таануу музейине айланган. 1943-жылдан тартып Улуттук маданият музейи болуп өзгөргөн. 1954-жылы мамлекеттик тарых музейи макамын алган. 1991-жылы Лениндин Борбордук музейинин филиалына жаңы имаратка көчүрүлгөн. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин илимий тарбиялык мааниси чоң музей тармагы жаңы өнүгүү жолуна түшкөн. 2018-жылы 5 февралда музейге Кыргыз Республикасынын Улуттук тарых музейи макамы берилген. Толук капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн жана жаңы концепциянын негизинде илимий мазмуну кеңейтилген музей 2022-жылы 19 ноябрда көрүүчүлөргө ачылып, 100 миңден ашуун уникалдуу экспозициялык топтомдор аркылуу калкыбызга бай тарыхыбызды даңазалап келет. Музейдин бай казына топтомдорунун ичинен байыркы мезгилдеги элдердин жана маданияттардын сакралдык баалуулуктары жана көчмөн кыргыздардын этнографиялык уникалдуу коллекциялары өзгөчө кызыгууну жаратат. Чүйөрөнүндөгү табылган Шамшы ханышасынын алтын беткеби, түрк кагандыктардын мезгилиндеги ат жабдык бөлүктөрү, таш балбалдар, Енасай кыргыздарынын алгачкы каганы Ажо Барсбектин эпитафиясы сындуу элибиздин мамлекеттүүлүгүнүн гүлдөө доорун көз алдыга таамай тарткан, салыштыруучу баа чени жок артефакттар болуп саналат. Музейдеги көчмөндөр цивилизациясынын көрөңгөзү саналган 19-20 кылымдын башындагы кыргыздардын колдонмо жасалга искусствосунун эстеликтер аркылуу байыркы чеберлердин буюмга жан киргизген сыр өнөрлөрү үзүлбөй уланып келе жаткандыгын жана алар кыргыздардын өзгөчө баалуу мурасы экендиги менен сыймыктанабыз. Алгачкы архитектуранын чебер үлгүсү саналган боз үй, ат жабдыктарынын жогорку көркөмдүүлүктө жасалган предметтери, улуттук кийимдердин топтому, кыргыз элинин музыкалык маданияты, күмүштөн жана маржандан жасалган аялдардын аземдүү зер кооздуктары жана башка көргөндүн көңүл кушун жазган жасалгалары улуттун көөнөргүс мурасына айланган. Ал эми элибиздин ак калпагы, илечеги, ала кийизи менен шырдагы, боз үйү, тогуз коргол оюну жана башка шедеврлери ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий жана тарыхый мурастар тизмесине катталып, жалпы адамзаттын реликвиясына айланган. Урматтуу Улуттук тарых музейинин кызматкерлери, деги эле Кыргыз мамлекетинде иштеген музей ишмерлери, музей кызматкерлери, сиздерди ушу Улуттук тарых музейинин түзүлгөнүнө 100 жылдык менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кичинекей айлык алып, энтузиазм менен иштеп жаткандарына терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз Республикасынын Улуттук тарых музейи ата бабалар калтырган көөнө тарыхты, эзелки замандан элибиздин басып өткөн жолун, тагдырын, жашоо тиричилигин даңазалаган көрөңгөлүү алтын казына десек болот. Ушул баа жеткис элибиздин тарыхый маданий мурастарды сактоо менен бирге байыркы замандан мына бүгүнкү күнгө чейинки кылымдарды карытып келе жаткан муундарды байланыштырып турган чоң стратегиялык мекеме.
Музейде чоң эмгек жааматы эмгектенет. Ушу кесиптештеримдин талбаган эмгегинин натыйжасында акыркы мезгилде көптөгөн жылдардан бери чечилбеген маселелер чечилип жатат. Музейде биздин ишмердүүлүгүбүздүн баардык багыттары боюнча автоматташтырылды. Фонд коллекциялары санариптештирилип, интерактивдүү бир экран аркылуу кыргыз, орус, англис тилдеринде дүйнөнүн 60тан ашык өлкөлөрүндө маалымат ала тургандай бир мүмкүнчүлүк алышты. Бүгүнкү күндө эмгек жамаатынын талбаган эмгегинин натыйжасында музейде 17 гранттык эл аралык долбоор иштеп жатат. Музейдин уникалдуу экспонаттарынын фото альбому 100 жылдыкка карата Сеул шаарынан чыгарылды. АКШнын Чикаго университети менен биргеликте реставрация жана маданий мурастарды сактоо боюнча илимий долбоору, Корея өлкөсү менен Кыргыз Республикасынын санариптик маданий ресурстарды башкаруу системасын түзүү долбоору, Кыргыз Республикасынын улуттук тарых музейине комплекстүү автоматташтырылган маалыматтык КАМИС-5 системасы, Индия элчилигинин колдоосу менен Будданы реконструкциялоо долбоору, Британия музейи менен Улуу жибек жолу китеп чыгаруу долбоору, Пекиндин Гугун музейи менен бирге бир кемер, бир жол эл аралык көргөзмө долбоору, ОБС менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоо долбоору, Эрмитаж жана Кыргыз Республикасынын Москвадагы элчилиги менен биргеликте инклюзия боюнча долбоору жана башка көптөгөн ири долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылууда. Чет өлкөлөргө тажрыйба алмашуу боюнча өзгөчө көңүл бурулуп, долбоор аркылуу жаштардан турган 5 кызматкер Кытайга, Лоян шаарына окууга жиберилди. Бишкектеги АКШнын элчилигинин жаш кадрларды колдоо долбоорунун алкагында музейдин жаш адистери жыл бою англис тилин үйрөтүү курстарына акысыз окуп келүүдө. Ошондой эле чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн көптөгөн илимий практикалык конференцияларга, форумдарга, симпозиумдарга жана башка иш-чараларга улуттук музей үзгүлтүксүз катышып, кызматташтыктын алкагы кеңейүүдө. Акыркы жылдарда эле музей кыргыз элинин көөнө тарыхынын жана руханий байлыгынын айкын далили болгон коллекциялардын түп нускалары жана репликалары Германия, Япония, Түркия, Франция, Швейцария, Финляндия, Кытай, Венгрия, Монголия, Азербайжан, Россия, Казакстан, Өзбекстан жана башка чет өлкөлөргө чыгарылып, эл аралык маанилүү көргөзмөлөр түзүлдү. Капиталдык оңдоо түзөө иштеринен кийин 1 миллиондон ашуун адам көргөзмөлөр менен таанышып, 100 миңге чукул көрүүчүлөргө кызыктуу экскурсиялар жүргүзүлдү. 30га жакын чет элдик музейлер, мекеме уюмдар, элчиликтер менен меморандумдар түзүлүп, ар тараптуу иш жүргүзүлүүдө. Орто Азияда музейлердин арасында биздин улуттук тарых музейи өзүнүн орду бар. Анткени ушу бизде аябай уникалдуу экспонаттар дагы бар. Бүгүнкү күндө тарых музейи 17 өлкөнүн тарых музейлери менен иштешип, алака түзүп, тыгыз мамиледе иштеп атат. Жакында Кытай мамлекетинде чоң көргөзмө болду. Ошо улуттук тарых музейи дагы экспонаттарды алып барып, ал жерге дагы көрсөтүп, баягы кыргыз элинин маданиятын, кыргыз элинин рухун, духун ошол Кытай элине дагы барып көрсөтүп келди. Muzeyde жылына жүздөгөн республикалык жана эл аралык салттуу иш-чаралар өткөрүлүп, музейдеги түн майрамына 10 миңдеген адамдар катышып келсе, сыйкырдуу балаты сыяктуу акчалар өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген жаш жеткинчектерди музейге кызыктырган популярдуу иш-чарага айлангандыгын сыймыктануу менен белгилейбиз. Азыркы мына ааламдашуу доорунда музейибизде дүйнөнүн 4 тарабынан
күн сайын туристтер келип кетип турушат. Музейге ушу келген көрүүчүлөрдүн саны күндөн күнгө арып жаткан албетте бизди кубандырат. Күнүгө бир 500 миңге жакын адамдар кирип, ошонун ичинде биздин кичинекей бөбөктөрүбүздөн бала бакчадан тартып, биздин студенттерибиз, окуучуларыбыз, пенсия курактагы мекендештерибиз, расмий делегациялар, көптөгөн чет өлкөлүк жарандар биздин музейден рахат алып кетишүүдө. Эгемендүү Кыргызстандын мамлекеттик маданий казынасына айланган миңдеген экспонаттардын мыкты үлгүлөрү сакталган Кыргыз Республикасынын Улуттук тарых музейинин өлкөнүн маданиятын дүйнөгө таанытуудагы, коомду агартуудагы, байыркы кыргыз тарыхын элибизге, кийинки урпактарга сактап берүүдөгү ролу баа жеткис. Мындан арыда руханий азыктандыруучу жай катары музейдин маданий ишмердүүлүгү жана жемиштүү эмгектери жигердүү улантылат.